Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Кыргыз-Тажик чегарасындагы талаштуу жерлерди теңме-тең бөлүү жолу менен чечтик. Кыргыз-Тажик чегарасындагы талаштуу жерлерди теңме-тең бөлүү жолу менен чечтик. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров чегара маселеси боюнча Кабар агенттигине берген комментарийинде билдирди. Садыр Жапаровдун айтымында, чегара эки тараптуу кызыкчылыктарды эске алуу менен чечилди. Эки өлкөнүн ортосунда чегара маселесин делимитациялоодо бир жактын кызыкчылыгын жогору коюп чечип алуу деген болбойт. Сөзсүз бирдей кызыкчылык болушу керек. Талаш жерлерде да тил табыштык десек болот. Анткени илгертен талаш болуп келген жерлерди теңме-тең менен бөлүштүк. Айрым жерлерди теңме-тең алмашуулар болду. Азыр кагаз иштери аяктоо алдында турат, деди ал. Эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын иши аяктагандан кийин чегара боюнча документ парламенттен ратификациядан өтүп, аягында президенттер кол коет. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Ташиев күнөөсүз адамды атайлап каматкандар жазаларын эскертти. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев күнөөсүз адамды атайлап алдын ала уюштуруп, кылмышка түртүп туруп камаган күч кызматкерлери жазаланаарын эскертти. Ал 13 декабрда Баткенге барганда жыйынтык үчүн иштөөнү токтотууну талап кылды. Бирөөнү атайлап артынан түшүп, кылмыш кылдыртып же болбосо жыйынтык үчүн подстава кылып кармап келсеңер, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла, адамдын убалы жаман. Күнөөсүз адамды жоопко тартканды жоюшубуз керек. Жаңылып калууга, ката кетиргенге акыбыз жок. Адамдын өмүрү, тагдыры, жашоо тиричилиги силердин алдыңарда турат. Үй бүлөсүн, бала чакасын зарланткан, кыйналган абалга түшүрбөшүңөр керек. Подстава болгондор дароо эле көрүнүп калат. Ал байкуш эптеп эле бир үйдө жашайт. Машинеси, ашыкча дүйнөсү деле жок. Бирок аны кылмыш кылган деп камап салган учурлар болот. Ушундайлар болбосун, деди Камчыбек Ташиев. УКМКнын төрагасы буга чейин кимдер ак жеринен атайын уюштурулган аракеттин негизинде камалганын тактаган жок. Азыркы бийлик коррупцияга каршы аяосуз күрөш жүрүп жатканын билдирип келет жана пара алууга, коррупцияга шек саналган адамдар азыркы жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлер байма-бай кармалып жатат. Көп учурда бул кылмыш иштери эмне менен аяктаганы тууралуу маалымат берилбейт. Хелен Кларк Кумтөрдүн жетекчилиги менен жолукту. Өндүрүш тармактарындагы ачыктык демилгесинин өкүлдөрү менен жолугушуунун жүрүшүндө компаниянын өндүрүштүк жана каржылык ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын жогорулатуу боюнча негизги маселелер талкууланды. Kumtor Gold Company компаниясынын президенти Алмазбек Барктабасов компаниянын иши тууралуу айтып берип, жалпы бул процесстердин ишенимди бекемдөө жана корпоративдик ачыктыкты жакшыртуу үчүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ал ошондой эле компания отчетторду жакшыртуу операцияларынын ачыктыгын камсыздоо жана өндүрүштүк экологиялык жана социалдык стандарттарды сактоо боюнча активдүү иштер жүрүп жатканын айтты. Алмазбек Барктабасов Kumtor Gold Company тарабынан мамлекеттик органдар жана коомчулук менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүү боюнча жасалып жаткан негизги кадамдарды белгиледи. Өндүрүш тармактарындагы ачыктык демилгесинин өкүлдөрү башкармалыгынын төрайымы Хелен Кларк геништетүүчү ишкананын демилгелерине колдоо көрсөтүп, бардык тармактарда ачыктыкты арттыруу боюнча кызматташтыкты улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеген. Эсеп палатасы мам курулуштан 1,4 миллиард сомдук мыйзам бузуу аныктады.
Эсеп палатасы архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен 1 миллиард 404 миллион 238 миң сомдук мыйзам бузуу аныктады. 2022-2023 жылдарга аудит агенттиктин борбордук аппараттарында, ведомстволук бөлүмдөрүндө, облустук капиталдык курулуш башкармаларында, шаар куруу жана архитектуранын аймактык башкармалыктарында жүргүзүлдү. Аталган сумманын 505,267 миллион сому кайтарылууга тийиш. Аудиттин жүрүшүндө 261,98 миллион өндүрүлгөн, 244,169 миллиону кайтарылбай калган. Каржылык мыйзам бузуу мыйзамдардын сакталбаганынан жана башкаруудагы кемчиликтерден улам келип чыкканын эсеп палатасы белгиледи. Бишкекте Садыр Жапаровдун катышуусунда Мурас футбол турнири өтүүдө. Бишкекте өлкө башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда салттуу Мурас достук футбол турнири өтүп жатканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык мелдешке президенттин администрациясы, атка минерлер, депутаттар, маданият банк кызматкерлери, журналисттер, дин сот өкүлдөрүнөн турган 16 команда катышууда. Мамлекет башчы кезектеги турнирдин башталышы менен куттуктап, 6 жыл ичинде оюндун масштабы кыйла өскөнүн белгилеген. Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң ОЗК айтып келсең, 0554 00 7084 эмбанк номери Махабат Б деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп, ушул кыз ОЗК айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити, өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн эмбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун картасы көрсөтүлдү. Жакында курула турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун картасын ат башы эл аралык соода логистикалык борбордо көрсөтүштү. Курулуш иштери декабрдын аягында башталары күтүлүүдө. Картадан логистикалык борбордун Өзүүн жана Барскоон, Уч-Турфан, Ак-Суу автожолунун маршрутун көрүүгө болот. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстанда биргелешкен долбоордук компания түзүлгөн. Андагы үлүштүн 51% Кытайга, 24,5% Кыргызстан менен Өзбекстанга тиешелүү болот. Тараптар долбоорлоо, сатып алуу, куруу жана башка иштер үчүн Кытай Республикасынын жоопкерчилигин макулдашышкан. Политех кытайлык компания менен ноутбук чогулткан цех иштете баштады. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети кытайлык компания менен ноутбук чогулткан цех иштете баштады. Бул тууралуу окуу жайдан кабарлашты. Билдирмеге караганда студенттерге Кытайдын 4 инженери сабак берип, ноутбук чогултууну үйрөтөт. Окуу жай бул жерде күнүнө жогорку сапаттагы 1,5 миңге чейин ноутбук чогултууга болоорун кошумчалады. Бийлик бардык мугалимдерди камсыз кылчу 80 миң ноутбук ушул жерден чыгарылып калышы ыктымал. Каракол жаратылыш паркы президенттин иш башкармалыгына өттү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Каракол мамлекеттик жаратылыш паркы президенттин иш башкармалыгына берилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 11 декабрда кол койгон. Анда мындай чечим мекеменин аты жалуу иштетүү максатында кабыл алынганы. Каракол мамлекеттик жаратылыш паркын үй-сиса органдарынан кайра каттоодон өткөрүү керектиги жазылган. Ысык көл облусундагы Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын жалпы аянты 38 миң гектардан ашат.
Паркта 700 түрдүү өсүмдүк катталган. Бактарак жана бадалдардын 80 түрү бар. Парктын жерлери 2006 жылдан бери ижарага бериле башталган. 2019 жылы ижарага берилген жерлер боюнча чыр чыгып, Каракол шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Кыргызстанда санариптик тармактагы башка оператор саналган Инфоком ишканасы быйыл октябрь айында эле президенттин иш башкармалыгына өткөн. Ал кызмат деп өзгөртүлүп, өлкөдөгү калкты тейлөө жагынан бир нече функцияны аткарат. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына мамлекеттик ипотекалык компанияда өткөн. Президенттин иш башкармалыгынын сайтындагы маалыматта жазылгандай, ушул таптагы Бишкектеги, Ысык көлдөгү, Оштогу жана Жалал Абадтагы мамлекеттик резиденциялар, клиникалык оорукана жана спорттук комплекс мекемеси, автотранспорт ишкана, мамлекеттик имараттар департаменти, Кыргыз Дипсервис, Кыргыз Куршавел, Кыргыз мамлекеттик аңчылык чарбасы, Кыргызстрой сервис курулуш ишканасы, мамлекеттик ипотекалык компания, Манас оркестри, Кыял, Алтын көл, Кыргыз деңизи, Мураш ишканалары, Аларча мамлекеттик жаратылыш паркы, Учкун басмаканасы жана башка бир типография карайт. Мындан сырткары Асман экологиялык таза шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекция, санаториялык курорттук ден соолукту чыңдоочу жана туристтик объектилердин ишин башкаруу боюнча дирекция, Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Ысык көл Аврора санаторийи жана Жыргалаң санаторийи, эки бала бакча жана башка мекемелер башкармалыкка баш ийет. Булардын айрымдары мурдатан эле президенттин иш башкармалыгынын карамагында болсо, кээ бирлери президенттин жарлыгы менен кийин өткөрүлгөн. Ашыкча жүк салган машинелерге 11 айда 112 миллион сом айып пул салынды. Жыл башынан бери 11 айдын ичинде ашыкча жүк салган машинелерге 112 миллион сомдон ашык айып пул салынды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык 634 миңге чукул машина текшерилген жана талап бузууга байланыштуу 7,5 миңге чукул протокол түзүлгөн. Былтыр ушул маалда айып пулдун жалпы көлөмү 55 миллион сомдон ашкан. Ушул жылдын башынан тартып оор жүк ташууда эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдаган жана айып пулдун өлчөмү көбөйгөн. Соңку 2 жылдан бери июнь айынан сентябрга чейин жүк ташыган машинелерге күн ысыкта жолго чыгууга чектөө киргизилип жатат. Кыргызстандагы кан жолдордо жалпысынан салмак көлөмдүү көзөмөлдөгөн 20дан ашык бекет бар. Мында бекеттердин кызматкерлери коррупцияга шек саналып кармалган учурларда болгон. Кыргызстанда Кытайдан оор жүк ташыган машинелер жолдорду бузуп жатканы, бугалар ашыкча жүктөп ченемдерди сактабай иштеп жүрүшкөнү, көзөмөлдөөчү кызматкерлер көз жумуп, жемкорлук орногону айтылып келет. Иран Перс булуңундагы өлкөлөр менен өнүктүрүү фонддорун түзүү каралууда. Кыргыз-Иран өнүктүрүү фондун түзүү мерчемделүүдө бул тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдирди. Ал Жогорку Кеңештин ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын жыйынында баяндама жасады. Министр учурда өлкөдө 4 өнүктүрүү фонду иш алып барып жатканын эске салган. Алар Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду 500 миллион доллар уставдык капитал менен түзүлгөн 3,5 миң долбоор ишке ашырылган. Кыргыз-Өзбек өнүктүрүү фонду 50 миллион доллар 200 миллион долларга жеткирүү тапшырылган 19 долбоор ишке ашты. Кыргыз-Венгрия өнүктүрүү фонду 16 миллион доллар 50 миллион долларга чейин көбөйтүлөт. Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду 25 миллион доллар. Ошондой эле министр бир катар инвестициялык уюмдар аркылуу каражат тартуу боюнча иш жүрүп жатканын белгиледи. 100 миллион доллар капиталы бар Кыргыз Эмират холдинг компаниясын түзүү, Жибек жолу фондунан 1 миллиард юань тартуу иштери жүрүүдө. Мындан тышкары 550 миллион доллар уставдык капитал менен Түрк инвестициялык фонду ишке киргени турат. Биз тараптан 70 миллион доллар үлүшүбүздү кошобуз, жыл соңуна чейин 5 миллион доллар которобуз. Мындан тышкары Иран, Перс өлкөлөрү менен эки тараптуу фонддорду түзүү максатталууда, деди Амангелдиев. Жыйында депутат Айбек Маткеримов өнүктүрүү фонддордон ишкерлер акча албай жатканын айтып, алардын иши боюнча маалымат берүүнү өтүндү. Амангелдиев фонддор ири долбоорлорду жана банктарды каржылаарын айтып, чакан жана орто бизнес ошол банктар аркылуу каржыланаарын да белгилеген.